Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз биткоинди кантип сатып алыш керек, биткоин келечекте канчага чейин өсөт, трейдингди кантип кылыш керек и биздин практикаларга кантип жазылып, кантип өтүш керек боюнча түшүндүрмөлөр болот. Биткоинду кантип сатып алыш керек дегенде, бул дүйнөдөгү крипто тармакта иштей турган атайын биржалар бар. Ошолордон сатып алса болот. Мисалы могул CoinMarketCap деген информационный сайт, маалымат таратат турган сайт. Мына мисалы карап көрсөңөр, криптовалюталардын саны 22 000ден ашык, а биржалар болсо 533. Общий капитализациясы биздики азыркы кезде 800 миллиардга чейин болуп турат. Мына могул жерден тизмени карасак, бул жерде ушул крипто тармакта иштей турган биржалардын тизмесин көрсөк болот. Негизи бул сайттан криптовалюталардын дагы тизмесин көрсөк болот, баардык маалыматты алсак болот. Мына мисалы азыр бул жерден карасак, мына Binance биржасы деген биринчи орунда топ 1де турат. Мунун рейтинги 99. То есть эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Андан кийинки дагы 500 биржаларды дагы бул жерден тизмелеп көрсөк болот. Мисалы алдыңкы орундарда Kraken, KuCoin, Bitstamp, Bitfinex, OKX, Bybit деген ушундай болгон алдыңкы орунда жүргөн биржалардан биткоинду сатып алып, крипто тармактагы болгон токендерди сатып алса болот. Мисалы могу Америкада Binance'тын өкүлчүлүгү иштейт, Binance US деген. Binance өзү ал жакта иштебейт. Башка дүйнөлөрдө иштейт, а тиги жакта иштебейт. Бул жерде дагы данныйларын көрсөк, мына көрө турган нерсе, бул, например, мына могул жерде бир жумада канча адам кирип ичине соода кылгандын санын көрсөк болот. Мына 15 миллиондон ашык адам соода кылат, например, эмеде Binance'та. Калган андан кийинки мына Bybit'те 3 миллиондон ашык и кийинки дагы болгон биржаларда канча адам соода кылат экенин көрсөк болот. Бул жерде монеты дегени канча криптовалюта ошол биржанын ичинде сатылат дегенин көрсөк болот. 384 монета, криптовалютанын монеталары ушул Binance биржада, а могу, например, KuCoin'да 775 криптовалюталар сатылат. Эми достор, силерге биткоиндун келечекте өсө турганынын 3 маанилүү себебин айтып берейин. Биринчиси бул халвинг деп коет. Халвинг деген бул ар бир 4 жылда биткоиндун жанагы майнинг эткенде эсептеп чыга турган убактысы 2 эсе өсүп кетет. Ошол кездерде спрос пайда болот. Мына мисалы карасаңар, мына 2024-жылы 4-чү халвинг болот. 2024-жылдан баштап 2028-ге чейин болгону 3125 биткоин чыгат. Мына ага чейин көп чыгып келген дагы, и жылдан жылга азайып кете берет. Ошого жараша анан кийин спрос болот. Эң акыркы биткоиндун сандары деген биздики 2140-жылдары чыгат. Мисалы таблицаны да карап көрсөк, мына ар бир халвингден экинчи халвингге чейин канча сан биткоин чыгып турарын көрсөк болот. Мына буга чейин көбүрөөк чыгып келген дагы 24-жылдан 28-жылга чейин 3125 штук биткоин чыгат дагы, и жылдан жылга азайып кете берет. Ошого жараша дагы эле жанагы мен айткан спрос боло берет. Бул биткоинду ойлоп чыгарып атышкан кезде эле ушунун баары тең программа катары жазылып, жүктөлүп калган. Муну өзгөртүүгө болбойт. Болгону 21 миллион штук гана биткоин чыгат. Азыркы кезде 19 миллиондою уже чыгып калды. Акыркы жылдары мына санын карап көрсөңөр, мына болгону бир каяктагы бир майда тыйындар эле калып калат акыркы чыга турган кездеринде. Жалпысы 32 жолу халвинг болот. 24-жылы мына 4-чү халвингди өтүп атабыз. Ага чейин 3 уже болгон. Мына азыр могу графикадан карасак, азыркы мына могу ак линия болуп турган кездер ушул халвинг. Мына биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү и мына 4-чүсү 24-жылы болот деп мына графикадан ылдый жагында жылдарын көрсөк болот. Ушул ар бир халвинг болоордун алдындагы жылдар, мына могу кара линия боюнча карап көрсөк, мына могу биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү и мына 22-жылы болгон мына 4-чү медвежий рынок, баалар ылдый түшөт. Андан кийинки мына 23-жыл бул уже өйдөн өгөздөй өсүү башталат кайра. 23-жылы өйдө өсүү болуп туруп, и 24-жыл болсо чокусуна жетет. Мына ушундай буга чейин ушунун баарын тең эле кайталап келген. Бул жерде мына баасын көрсөңөр болот, $100,000 деп турат. То есть бул болжол менен канчага чейин бараары болжолдоп ушул боюнча көрсөк болот. Бул цикл кайра эле кайталана берет. Буга чейин
ушул баары тең кайталанган мына ылдыйкы графиканы свечной анализ боюнча дагы көрсөк дагы буга чейин бул медвежка кайталанып келип азыр дагы бизде 22-жылы азыр медвежка болуп атабыз дагы 23-жылы 24-жылдар деген өйдөнүгөздөй өсүп атат. Мына бул жерден дагы халвингдердин сызыкчаларын көрсөк болот. Мына 4-халвинги мына биздики еще келечекте боло турганы. Мына азыр биз деген 22-жылдан 23-жылга өтүп аткан кезибиз. Мына азыркы биздин свечаларыбыздын кыймылы мына моундай 23-жылы өйдөнүгөздөй көтөрүлүп, 24-тө чокусуна жетип, андан ары өсүп өйдөнүгөздөй болот. Жакыныраак көрсөк дагы примерный болжолду көрсөңөр болот. Эми экинчи себеби биткоиндин келечекте өсүшүнүн бул акчалай эсеп менен чыгарып чыгабыз. Бул деген капитал деп коет. Бул келечекте биткоинга салынган акчалардын өсүшү боюнча. Мисалы мына дүйнөлүк капитал 100 триллиондон ашык акчалар айланат. Ошонун фондалык биржаларда 80 триллиону айланат. Алтын капиталы бул где-то 200 миң тонна 12 триллион акча айланат. Крипто тармакта азырынча болгону 800 миллиард. Бул триллионго чейин болчу, азыр азайып кеткен. Баасы түшкөн үчүн. Статистика боюнча карасаңар, мына жылдан жылга 1,5% кошулуп кете берет. Общий жалпы бияка салынган акчалары. То есть келечекте канча өлкө кабыл алган сайын ошончолук акчалар көп кире баштайт. Бул жерге азыр 23 өлкө киргизген, жылдан жылга колдонуучулар да көбөйүп атат. 22-жылы азыркы кезде 360 миллион гана киши колдонот, 25-жылы уже миллиард кишиге жетебиз биз деген. Ушул себептердин баарын эске алып, анан келечектеги жылдарда баасы канчага чейин барарын болжолдосок болот. Эмдиги жылы өсө турган болжол болуп аткандан кийин азыркы кезде баасы ылдыйлап аткан кезде биз сатып алабыз. Мына мисалы биз 15.500'тү күтүп атабыз. 15.500'кө түшкөн кезде биз спотуйдан мисалы катары $1000 эгер сатып алсаң 0,065 сатоши сатып алсаң болот. Аны деген эмдиги жылы күзүндөсү $50.000 чыккан кезде сатсаң $2250 пайда көрсөң болот. Биз деген фьючерсте сатып алабыз. Мисалы ошол эле $1000 деген 15x плечо менен биз деген сатып алсак, 1 биткоин келет. 1 биткоин $50.000 сатсаң 49 миң пайда көрсөң болот. Бул 3 жылда бир келе турган шанс достор. Ушул жолдордун баарын тең жакшы билиш үчүн трейдердик кесип керек. Трейдердик кесипти алыш үчүн мына биздин Telegram каналыбызга кошулуп, кыргыз трейдерлер комьюнитисине кошулуп, ушунун баарын тең үйрөнүп алсаңар болот. Любой адам үйрөнүп кетсе болот. Эч кыйынчылыгы жок. Практикага катышыш үчүн биздин Telegram аркылуу бири-бирибиз менен жазышуу түрүндө сабактарга катышыңар керек. Бош убактыңарда күнүгө болгону 1 эле саат убактыңарды практикага бөлүп үйрөнүп алсаңар болот. Бизде онлайн жана офлайн сабактарыбыз бар. Онлайн сабактарыбыз 2 ай практикада өтөт. Андан сырткары практика бүткөндөн кийин 1 жыл сопровождение деп коет, мындай стажировка катары командалык иш проекттерге катышып чогуу иштейбиз. Офлайн практика Бишкектеги офисте 1 жумалык мөөнөттө күнүнө 2 саат сабак өткөрүлөт. Биринчиден силер Telegram каналга кошулуп, ошол жерден толук маалымат алып алышыңар керек. Telegramдын ссылкасын видеонун ылдый жагына бекитип коёмун. Биткоинден сырткары андан башка дагы крипто тармакта абдан пайдалуу тыйындар бар. Ошолорду дагы биз арзан кесинде алып, кайра кымбат кесинде сатып иштейбиз. Ошонун баары тең бука байламай деп коебуз. Ошонун баарын тең келип үйрөнүп алгыла достор.